20 кылымдын башындагы кыргыз элинин кат сабатсыздыгын жойгонго күчүрөгөн Ишеналы Арабаевдин 140 жылдыгына жана Улуу Олимпостун ысымын алып жүргөн университеттин түптөлгөндүгүнүн 70 жылдыгына арналган иш-чара Мугалимдер күнү болду. Бул материалдык техникалык базасы калыптанган жогорку окуу жай педагогдорду даярдайт. Студенттердин саны 14 миңге чамалайт. Окутуучулук курамы 850 адис. Анын 30дан ашуunu илимдин доктору жана кандидаттары. Мамлекет агартуучуларга көрүп жаткан колдоодон улам быйыл бул кесипти аркалагысы келген жаштардын саны өскөн. Быйылкы окуу жылыбызда дагы ушул мугалим болом деген дилгир студенттерибиздин саны өтө көп болду. Бизге алтын сертификатка ээ болгон жана ошондой эле жогорку жалпы республикалык тестирлөө негизинде жогорку балга ээ болгон көптөгөн студенттер келди да, баягы келечекте максаттуу мугалим болом деген. Ишеналы Арабаевдин илимде орду зор. Алипенин автору 1882 жылы Кочкор районунун Күн батыш айылында жарык дүйнөгө келген. 1900 жылы жергиликтүү мектепти аяктаган соң 10 жылга жакын кыргыз айыл кыштактарында мугалим болуп эмгектенген. 1910 жылы ал Россияда окуган. Кийин көл жана нарын аймактарында мектеп ачып, элдин сабатсыздыгын жоюу үчүн жан үрөп иштей баштайт. Анын максатына үркүн тоскоол болот. Кытайдан кайтып, Арабаев совет бийлигинин тушунда бүтүндөй өмүрүн калктын билимдүү болушуна арнаган. Бардык жолду басып өткөндө алиппени биринчи жазган киши. Ылдам тез окууну да ошол да эметип кеткен, жолго коюп кеткенде, анан кийин көптөгөн кыргыздын тамга тааныбаган, билими жок балдарды окуткан адам болгон болчу. Самолет менен жетпеген, транспорт менен жетпеген жерге ошо 11-жылдары, 12-жылдары Уфада жүрөт. Андан кийин канча дагы Оренбургко барган. Бул кандай деген, бул кыргыз эли үчүн күйгөн, кыргыз эли маданияттуу, билимдүү, илимдүү болсо экен деген инсандардын бири болгон. Арабаев бир катар жооптуу кызматтарда иштеп, өлкөнүн коомдук жана саясий иштерине активдүү катышып, кыргыз мектептерине мугалимдерди даярдай турган алгачкы курстарды уюштурат. 1924 жылы Түркстан АСРинде уюшулган илимий комиссияны жетектеп турганда арифметика, табияттануу жана география сыяктуу илимдерди камтыган бир катар окуу китептерин жарыкка чыгарган. Элдик ооз-эки чыгармаларды жыйноо менен бирге улуу манасчы Сагынбай Орозбак уулунан манас эпосунун вариантын жаздырып алуунун демилгечиси болгон. Мына киши өзү сабаттуу болуп, анан мына биринчи газеталарды чыгарганга, биринчи бу балдарды окутканга дагы абдан көп салымын киргизген. Эми ал кезде азыркыдай мектептер жок, баягы орус түзем мектептери болгон, анан медреселер болгон. Ошондон окутуп, анан жаңы программаларды түзүшкөн. Ишеналы Арабаевдин ролу абдан чоң болгон. Ишеналы Арабаев репрессиянын курмандыгы болгон, бирок анын эмгеги унутулган жок. 140 жылдыгына арналган иш-чарада өзүндөй болуп, өмүрүн билимге арнаган ардактуу кесиптин мыктылары сыйланды. Уланбек Тиханбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.